Ассалаумалейкум. Азыр биткоин графикасын анализ кыла кетелик. Андан кийин алтындыкын жана эфирдикин анализ кылабыз. Биткоиндин базасы 114.930 болуп жатат. $497 минуска кеткен экен. Бул өтө чоң сумма болуп эсептелип болуш керек. Так, азыр биткоинда өзүбүз эле көргөндөй 4 сааттык графика менен караганда өйдөгө кеткен трендти көрүп турабыз четкий. Бул трендтен коррекция болушу мүмкүн жакын арада. Примерно уже үстүнкү уровень, мындайча айтканда сопротивлениянын уже поддержка сопротивлениянын уже ылдыйга отскок берип атканын көрүп турабыз. Мурунда болсо уже бул жерде проторговка болуп, уже бул үстүнкү уровень теше албай ылдыйга отскок берип өйдөгө чыккан, аны көрүп турабыз. Мындайча айтканда ретест болуп, мынакей өзүбүз эле көргөндөй проторговка кылып өстү. Кайра бул жерде проторговка болуп ретест кылып бул уровеньди кайра өйдөгө өскөнүн көрүп турабыз. Азыр бул кайра эле бул примерно 114.678 ретест кылды, кайра өйдөгө өсүшү мүмкүн. Так что азыр биз бул жерден продажага аз сумма менен ачканга аракет кылабыз. Анткени өзүбүз эле көргөндөй тренд өйдөгө направление болуп атат. Бирок унутпаш керек, азыр Израилде жана башка мамлекетте согуш болду. Мындайча айтканда Катарга бомба таштагандан кийин уже бул биткоин дагы өтө негативдүү болуп кетсе, ылдыйга түшүп кетиши мүмкүн. Азыр бул жерден точка ходко биз негизи шортко примерно үстүнкү ликвиддин алынышын күтүп туруп анан кирген жакшы. По идее үстүнкү дагы будан тышкары ликвид бул жерде 117.363 бар экен ликвид. Ал ликвиддин алынышы уже бат эле. Примерно бир отскок менен эле бир жакшы жаңылык чыкса алып деле коюшу мүмкүн. Бирок меники азыр оюм ылдыйга кеткен тренд болот деген ойдомун. Мисалы бизде азыр бул жерде өтө чоң 4 сааттык менен коррекция болгон. Өтө маанилүү уровеньден дагы коррекция болуп жатат. Примерно бул уровеньде тешкен уже. Бул уровеньди мындайча айтканда 110.634 тешип, ложный пробой кылып өйдөгө кетип баратканын көрүп турабыз. Мындай ложный пробой болуп өйдөгө кетип баратат. Так что азыр бул жерге мен по идее шортко караганга эч вариант жок экен. Биткоинда только лонгко эттеп точка ход кылып, разворот кылып издеп көрүш керек. Негативный жаңылык чыгып кетпесе эле. Биткоиндуку түшүнүктүү болду 4 сааттык менен. Азыр чырак продажага эч вариант жок менин оюмча. Азыр өйдөгө кеткен трендти көрүп жатабыз. Может бул трендти теше албай эле кайра ылдыйга барса, покупка меники лонгко бул үстүнөн өйдөнгү уровеньге болот. Эми алтындын графикасын көрөлүк. Эртең уже базар жабылат. Американский биржалар иштебейт жана фондовый рынокто иштебейт. Мындайча айтканда Форекс дагы иштебейт, алтын да иштебейт. Жабыларына ровно 6 саат 4 минут калыптыр. Так что алтын азыр ошол боюнча боковик тармак эмесинде калды, уровеньде, астыңкы уровень, үстүнкү уровень боковикте уже калды десек болот. Биринчи күндө ачылышта биз өйдөгө кеткенге аракет кылыш керекпиз, бирок биткоин өсүп кетсе бизде ылдыйга бир аз куюлуу болушу мүмкүн. 4900 чейин деп көрүп атам, ретест кылып өйдөгө кеткенге. Примерно ретест уровени болуп эсептелип калат деп ойлойм. Бул жерде тест кылсак уровеньди 4 сааттык менен караганда, бир күндүк менен караганда по идее түшө турган уровень менин оюмча 3428 болуп эсептелип калат. Если биткоинда аяк аты өзү болуп, мындайча айтканда азыр боковикте тешип өйдөгө чыгып кетсек, анда алтында ылдыйга түшүшү мүмкүн. Так что бүгүн акыркы күн фондовый рынок жана Форекс базар жабылат. Бүттүк активдер иштебейт. Суббота, воскресенье күнү негизи позиция көп деле ачпайм мен. Меники азыр брокер Ava Trade крупный сумма менен, практиканы болсо Libertex'тен кылам.
Акта $20 менен салынат. Avatrade болсо $100 менен өйдөгө салынат. Акта $100 менен иштегенге кичине жакшы. Так что мен айткандай эле түшүнүктүү болуш керек. По идее биз поковикте жүрүп калышы мүмкүнбүз. Суббота, воскресенье биткоин иштей берет. Кроме алтын, евро жана USD, японский доллар жана германский 40 герфтен будан тышкары. Так, салананын графикасын бир карап коелук. Саланыкы 240 болуп жатат бул жерде ба. Так, салана үстүнкү ликвидке баратат десек болот экен. Примерно үстүнкү ликвид 295 болуп эсептелет бир күндүк менен караганда. Бизде азыр бул жерде эч вариант жок продажага, менин оюмча. Только мунун өзүп туруп 295деги ликвидди алып ылдыйга берип колоп продажага алганга аракет кылсак болуш керек аз сумма менен. Бул жерде да жаңылык менен мындай жакшы жаңылык чыкса өзүп атат болуш керек. Бул жерде биткоин 240 эмеде саланада 240. Азырынчараак бул жерде кирген шорт позициясына кирген трейдерлерди, мындайча айтканда покупка продажа кылган трейдерлерди ликвидация кылыш керек. Азыр бул жердеги ылдыйкы минимумдагы 110догу трейдер лонгко киргендер, алар азыр өтө чоң плюста чыгып жатат. Мен оюмча 295 ликвидди алып туруп, анан ылдыйга түшүш мүмкүнбүз деп ойдомун. Бул өзүмдүн жеке оюм. Азыр саланада өзү күтүлүшү мүмкүн. Сразу эмес, эми волна сыяктуу болуп, мисалы көтөрүлдү, кайра коррекция берилип, кайра көтөрүлүп, кайра коррекция берип, кайра көтөрүлүп жатса, анда бизде точка ходко покупка издесек болот. Если бул 240тан ылдыйга коррекция берсе, атайын имбаланстарды табып, ордер блокторду табып, точка ходко киргенге аракет кылсак болот саланада. Бул бир күндүк графика. Эгер муну бир сааттык менен караганда өтө чоң өзү күтсөк болот. Даже бир сааттыктан имбаланс зоналарын четкий тапсак болот экен. Мынакей көрүнүп турат. Биринчи имбаланс жана бул жерде экинчи имбаланс болуп эсептелинет. Биз ага чейин бул жерде өйдөгө кеткен четкий тренд көрүнүп турат. Бул жерден баштап көрүнүп атат. Андан кийин сразу бир жакшы жаңылык чыкканда бул өйдөгө өскөн, сразу тик. Атак азырынчараак бул жерде өзүп, имбалансты 2 жолу ретест кылып, андан кийин өйдөгө көтөрүлгөн. Азыр бул жерде деле биринчи 236дагы имбалансты бир аз ретест кылбай, мындайча айтканда тешпетсе, анда ылдыйкы 230дагы имбалансты мындайча айтканда текшерип ретест кылган барышы мүмкүнбүз. Если ошо 230га келсе, мен покупкага лонгко издеп көрөмүн. Точка ход. Бул өзүмдүн жеке оюмду айтып атам. Ар кимдин ою ар кандай. Позицияга киргенге, лонг точка ход киргенге ар биринин стратегиясы бар. Меники smart money болуп эсептелет стратегия. Только имбаланс жана снятие ликвидность болгондо эле киремен. Көбүнчөсү базардын баазы ликвидтен ликвидке кыймылдайт. Ылдыйкы ликвидти жана сырткы ликвидти алганга. Так что азыр түшүнүктүү болуш керек. Биткоиндин графикасы жана алтындыкы жана салананыкы видео короткий эле болду. Кимге жакса комментарий жазып, оюңузду жаза кетиңиздер. Болгону ошо.